УКМК төрагасы 16 мартта Баткенде жергиликтүү тургундар менен жолугуп, жыйында чек ара маселелери ортого салынды. Мында атайын кызматтын төрагасы эки өлкө ортосундагы талашта турган аймактар эки мамлекеттин кызыкчылыгына ылайык макулдашуунун негизинде чечилерин билдирди. Ушул биздин чечимибизди, мамлекетте каттуу туруп, чек араны чечейли. Чек араны чечүү үчүн өзүбүздүн мындай колубуздан келген мүмкүнчүлүккө жараша өзүбүздүн колдон келген нерселерди колдонойлу дегендерди силер колдой беришиңерди суранам. Ошондой эле чек араны тактоодо айрым айылдардагы турак жайлар жылдырылышы мүмкүн экендигин айтып, анын ордуна сөзсүз башка жер берилерин кошумчалады. Чек араны тактоодо жергиликтүү эл чагымчыл маалыматтарга алдырбай өлкөнүн чечимдерине колдоо көрсөтүшү керек деген пикирин белгиледи. Бизден өткөн ошол бензин, стройматериал жана башка товарлардын бардыгы ГСМ коңшу мамлекеттерге өтпөйт. Мыйзамдын чегинде гана өтөт. Ал мамлекеттерден дагы бизге эч нерсе өтпөйт. Себеби, урматтуу туугандар, эң негизгиси биз чек араны чечишибиз керек. УКМК төрагасы кошуна мамлекеттерге Кыргызстан аркылуу чек арадагы делимитация жана демаркация иштери аяктамайынча курулуш материалдары жана күйүүчү май өтпөй турганын так кесе айтты. Аткезчилик кылып, bir айылдагы бир нече адамдын кызыкчылыгы үчүн бир чоң мамлекеттин чек арасы ачык калбаш керек. Биз андайга жол бербейбиз. Кимдир бирөө баш ийбей, кечээки УКМКнын кызматкерлерине көрсөткөн каршылык көрсөтсө, анда биз чоң чараларга барабыз. Ал эми такталбаган аймактарды тактап, чек араны тоосуу калың элдин мүдөөсүнө айланды. Бул көйгөйдү чечүү чек арадагы чырларга чекит коюучу мезгил келди дешет. Эң негизгисинен биринчи чек араны такташ керек. Өзүңө энчилүү жериң өзүңө эле, өзүңө ээ болушуң керек. Бирөөгө көз каранды болбой. Колдон келген баардык мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек, четиш керек. Азыркы бийликтер ошо маселени чечип берсе, чек араны. Мисалы үчүн Тажикстан боюнча, Өзбекстан боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Көрүп атат, Кудайга шүгүр. Эми бир баардыгы оң жагына чечилет го деген үмүт менен, тилек менен туруп туралы. Кудай кааласа. Ал эми серепчилер 30 жылдан бери чечилбей келген көйгөйдү чечүүгө азыркы бийликтин астейдил киришкенин кубатташат. Эми чек ара маселеси УКМКга кошулуп калганы биз үчүн өтө пайдалуураак болду. Кайсы жагынан? Эми көңүл бурулуп тездетип чечиле турган болду. Ошол жагынан жакшы болду. Ойлоп көрбөйсүңөрбү? Сайыздын убагында деле, эгемендүүлүктүн убагында деле бул маселени эч ким чече алган эмес. Акаевден тартып ушу Садыр Жапаровго чейинки бир да президент чече алган эмес. Бир да мамлекет башчысы чече алган эмес. Бир да УКМКнын башчысы кийлигишкен эмес. Мына азыр эми ошол мамлекет башчысы кийлигип, УКМКга өткөрүп коюп, анын башына Камчок Кыдыршаевич Ташиевди коюп койгон үчүн мына иш жүрүп, тездетилип чечүү алдында турат. УКМК төрагасы ушул тапта Тажикстандын Кожен шаарына кеткен. Ал жерде Кыргыз-Тажик өкмөт аралык комиссиясы эки мамлекеттин ортосундагы чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйынга чогулмакчы. Аклай Карабаева, Аскар Маматисагов, Регион.